Саламатсыздарбы? Бул чет тил окуу борбору Учимся русскому языку курсунун онлайн сабагы. Урматтуу орус тилин үйрөнүүчүлөр, биз сиздер менен өткөн сабакта зататоштордун сандарын өттүк. Ушуну менен бүгүнкү күнгө чейин биз орус грамматикасындагы орус тилин үйрөнүүдө роддорун, сандарын билип алдык. Анан кантип өзүбүздүн тил байлыгыбызды көбөйтүш үчүн орус тилин үйрөнүүгө сөздөрдү багытын билип алдык. Эми биз ошол үйрөнгөн сөздөрүбүздү сүйлөө речибизге кантип колдонобуз? Мына бүгүн ошого токтойбуз. Бүгүнкү биздин темабыз склонение имен существительных. Кыргызча айтканда зататоштордун жөндөөлүшү. Бул жөндөөлүш деген эмне? Бул ошол орус тилиндеги жогору жакта биз үйрөнгөн, жаттаган сөздөрдү өзүбүздүн сүйлөө речибизге кантип колдонобуз? Мына бүгүн ошого сиздер менен токтойбуз. Мына жогоруда мен теманы жазып койдум. Склонение имен существительных. Бул склонение деген эмне? Жөндөөлүш деп жазып койдум. А бирок конкретно түшүндүргөндө склонение это изменение слов по падежам. Бул жөндөмө боюнча сөздөрдүн өзгөргөнүн биз жөндөөлүш дейбиз, же болбосо орусча склонение дейбиз. Орус тилинде бүт болгон орус тилиндеги сөздөр мына момунтип 3 типке бөлүнөт дагы, анан ошо менен сүйлөө речиге колдонот. Значит, в русском языке есть 3 типа склонения. Первый тип склонения. Первый тип склонения женский и мужской род на а-я. Что это такое? Это орус тилинде болгон мужской, женский роддогу сөздөр а-я менен бүткөндөрдүн бардыгы сүйлөө речиге оп-окшош өзгөрүп катышат. Дагы бир жолу кайталайм. Бул орус тилиндеги женский, мужской род а-я менен бүткөн сөздөр бардыгы сүйлөө речиге оп-окшош болуп өзгөрүп катышат. Мына мисалы үчүн мама женский род а, земля женский род аягы я, папа мужской род Лёня, мужской род өкө ая. Мына ушундай сөздөрдүн бардыгы биринчи тип жөндөөлүшкө кирет. Значит, это первый тип склонения. Второй тип склонения. Экинчи жөндөмөнүн экинчи типине кайсылар кирет? Мужской род нулевой окончание, мягкий знак, средний род ОЕ. Дагы бир жолу кайталайм. Мына мужской род нулевой мягкий знак, средний род ОЕ сүйлөө родго оп-окшош болуп өзгөрүп кирет. Өзгөрүп катышат. Мисалы үчүн мына стол нулевой окончание, конь мягкий знак, зерно О, море. Бул өкө мужской род, а бул өкө средний род экенин биз өткөн сабак өткөнбүз. Муну бардыгыбызга маалым. Үчүнчү тип склонения, это третий тип склонения. Третий тип склонения биз айтканбыз дагы бир категория калды зататоштордо. Бул женский род на мягкий знак. На карагыла женский мужской род ая кетти, мужской род нулевой мягкий знак кетти, средний род ое. Ал эми бир категория калды. Бул женский род на мягкий знак. Мына ушулар сүйлөө речиге улардан башкараак болуп колдонот. Улардын мүчөлөрү башкараак менен бүтөт. Ошондуктан муну үчүнчү тип склонения деп бөлгөнбүз. Ошондуктан женский род на мягкий знак входит в третий тип склонения. Мисалы үчүн мына дверь, свежесть, мышь, печь. Дагы ушундай бир топ сөздөр. Дагы эстеп көрсөк, средний роддун мя деген менен аяктаган сөздөр калып калды. Жогору жагын айтпаган. Мисалы үчүн время, имя, темя, семя деп ушу жерден айтпадык белек? 10 сөз деп. Мына ушул 10 сөз. Андан сырткары средний род дитя, анан мужской роддон бир сөз путь, ошол менен 12 сөз. Муну разносклоняемый деген категорияга киргизебиз. Разносклоняемый. Бул эмне деген? Бул деген бул биринчи, экинчи, үчүнчү тип склонениядан алат дагы аралашма болуп калат. Кээ бир жөндөмө биринчи, экинчи типтен алса, ал эми кээ бир жөндөмө үчүнчү типтен. Но ошондуктан муну разносклоняемый существительный дейт. Дагы бир жолу кайталайм. Разносклоняемый существительный дегенден 12 гана сөз орус тилинде, мына ушу 12 сөз сүйлөө речиге башкараак болуп катышат. Орус тилинде дагы бир категория зататоштор бар. Бул несклоняемый существительный. Кыргызча айтканда жөндөөлбөй турган зататоштор. Булар көбүнчө чет тилден кирген сөздөр. Мына мен жазып койдум. Все слова иноязычного происхождения. Мына мадам женский род, месье мужской род, какаду мужской род,
такси средний род, кофе мужской род. Мына ушул категориядагы сөздөр башында кандай болуп берилсе, дайым ушул бойдон өзгөрбөстөн сүйлөө речке катышат. Итак, в русском языке 6 падежей. 6 жөндөмө, кыргыз грамматикасында дагы билебиз, 6 жөндөмө бар. Мисалы үчүн мынакей, именительный падеж атош жөндөмөсү, родительный падеж илик жөндөмөсү, дательный падеж барыш жөндөмөсү, винительный падеж табыш, творительный падеж жатыш, предложный падеж чыгыш. Эми биз суроосуна калганда, булардын өзгөрүшүнө калганда, кыргыз тилинин грамматикасын анча мынча унутуп турабыз. Анткени кыргыз тили менен орус тилинин мааниси боюнча кээ бир суроолорго, кээ бир жоопторуна шайтеш келбейт. Анан ошондуктан мындан кийин биз операцияны жалаң гана орус тилинде жүрөбүз. Эми биз бул суроолорду жакшы эстеп калыш үчүн жардамчы сөздөргө кайрылабыз. Именительный падеж есть кто что. Родительный падеж нет кого чего. Дательный падеж давать кому чему. Винительный падеж вижу кого что. Если одушевленный предмет, то кого, а если неодушевленный предмет, то будет что. Творительный падеж доволен кем чем, и предложный падеж думаю о ком о чем. Предложный падеж думаю о ком о чем. Орус тилин жаңы үйрөнүп жаткан адамдарга мен ушул падеждердин аталышын, анын жардамчы сөздөрүн, анан суроолорун жаттап алууну сунуш этет элем. Ал эми орус тилин анча мынча сүйлөп түшүнгөн адамдарга аны жөн эле мынтип түшүнүп сиңирип алса да болот. Дагы бир касиети бул падеждердин. Өткөндө биз предлогтордон баштаганбыз. Негизи эле орус грамматикасы мен сиздер менен предлогтор менен баштагам. Анан мен сиздер менен азыр кайсы падежде, кайсы предлогтор менен колдонсо ыңгайлуу, анан сүйлөө речке да туура келерин мен сиздерге азыр айтам. Именительный падеж без предлогов дедим. То есть именительный падеж атош жөндөмөсүндө эч предлогсуз колдонулат. Анткени суроо кто что, есть кто что. Родительный падежде, родительный мына бул предлогтор менен колдонот. Без, с, у, из, от, до, для, вокруг, возле, рядом. Бул предлогтордун маанисин мен сиздерге аябай дыкаттык менен түшүргөм, ошондуктан сиздер билет болушуңуздар керек. Дательный падеж мына 3 бул предлог менен колдонулат. К, по, благодаря. К, по, благодаря. Винительный падеж в, за, на, при, сквозь, через деген предлогтор менен колдонот. Творительный падеж, творительный с, за, под, над, между, перед деген предлогтор менен колдонот. Ал эми предложный падеж болсо о, об, в, на, при деген предлогтор менен колдонот. Дагы бир предложный падеждин касиети бул падежде турган сөздөр предлогсуз эч колдонбойт. Булар дайым предлог менен колдонот. Ушуну сиздер жакшылап эсиңиздерге тийип алыңыздар. Анан могу жерден карап көрөбүз. Окшош предлогтор бар. Мынакей с, анан бул жерде да с. Айырмасы эмнеде? Родительный падеж андан дегенди билдирет. Ал эми с менен. Бай өткөндө билесиздерби? Шапкеңди башыңдан алып сал дегенде, убери шапку с головы. С головы. Бул родительный падеж. А убери шапку с головой менен болот дагы мына алып сал с головой, ал уже мына творительный падеж. Дагы бир окшош бул жерде момундай на деген бар, мынакей бул на, анан на предложный падеж. Винительный падеж на, иду на гору, допустим, иду на завод. Ал эми бул болсо где? На столе. Бул болгондо бул жерге куда деген сөздү койсоңор, куда деген сөзгө жооп берген сөздөрдүн бардыгы бул винительный падеж болот. Аягында мүчөсүн окуп атканда, өтүп атканда түшүнөсүңөр. А бул жерде болсо где деген суроо болсо эле, силер адашпастан эле предложный падеж дей берсеңер болот. Вы дагы ошондой. Где? В кармане, где? В голове, в сумке. А эми вы куда? В школу, в фабрику, в магазин,
значит, бул куда дагы эле баягы куда деген суроого жооп берет. Ал эми бул вы где деген суроого жооп берет. Ошону менен биз ушинтип айырмалай алабыз. Биз ошентип зататоошторду 3 типке бөлүп алдык. Азыр мен сиздер менен биринчи типтеги жөндөмүшкө токтойм. Первый тип склонения женский мужской род с окончанием ая. Башкача айтканда женский мужской род ая менен бүткөн сөздөрдүн баардыгы төмөндөгүдөй жөндөөлөт. Анан төмөндөгүдөй болуп сүйлөө речке катышат, төмөндөгүдөй болуп сүйлөө речте өзгөрөт. Именительный падеж есть кто, что. Мама, земля, папа, Леня. Бул атош жөндөмөсүндө. Родительный падеж нет кого, чего. Нет мамы, нет земли, нет папы, нет Лени. Дательный падеж давать кому, чему. Маме, земле, папе, Лене. Винительный падеж вижу кого, что. Вижу маму, вижу землю, вижу папу, вижу Леню. Творительный падеж доволен кем, чем. Доволен мамой, землей, папой, Леней. Предложный падеж думаю о ком, о чем. Думаю о маме, о земле, о папе, о Лене. О Лене. Мына аягындагы уландын мүчөлөрү мына момундай болот. Именительный падеж ая, бул женский мужской род өзү эле калат. Родительный падеж и, адан кийин и, бул твердый окончаниясында и келет, мягкийде и келет. То есть ичке уландын мүчөсүндө и болот, а жоондо и болот. Дательный падеж ойдон калат, и в твердом окончании, и в мягком окончании. Винительный падеж ую, твердый у, мягкий ю. Творительный падеж твердый о, мягкий е. И предложный падеж имеет окончание е. Предложный падежди биз эске салып коюшубуз керек. Дайыма аягында уландын мүчөсү е менен бүтөт. Всегда предложный падеж будет оканчиваться на е. И в первом склонении, и во втором склонении. Мен орус тилин жаңы үйрөнүп аткандарга сунуш этет элем. Бул жөндөмөлөрдүн аталышын, жардамчы сөздөрдү, суроолорду жаттап алууну. Анткени бул өзүнчө эле жаңы сөздөр, булардын лексикасына да кошумча болмок, анан сөз байлыгы да ушу менен өсмөк. Биз жогоруда биринчи түр боюнча, то есть женский мужской род зататооштордун ая менен бүткөнү боюнча жөндөп алдык. Эми ал жөндөп алган ал сөздү жөндөмө боюнча эле өзгөртү эмес. Муну биз сүйлөө речке кантип колдонобуз? Мына азыр ошо жөнүндө азыр өтпөй турган сабак. Мына биринчи сүйлөм. Это моя красивая мама. Кто? Мама. Бул в именительном падеже. Окончание а. У моей красивой мамы сегодня день рождения. У кого сегодня день рождения? У мамы. Окончание «ы». Вопрос «кого?» – это родительный падеж. Моей красивой маме исполнилось 50 лет. Кому исполнилось? Моей маме. Вот окончание «е» и вопрос «кому?». Я люблю мою красивую маму. Кого люблю? Маму. Окончание «у» – это винительный падеж. Мы с моей красивой мамой как подружки. С кем? Это творительный падеж. Окончание «ой». И я забочусь о моей красивой маме. О ком забочусь? О маме. Это предложный падеж. Я здесь сразу хочу сказать, мама деген зататоч. А эми алдын ала силерге айта кетейин, моя ататоч, красивая бул сынаточ. Анан мен ататоч, сынаточ, анан кийин зататочту бирге берип атканым, зататоч кайсы роддо, кайсы числодо, кайсы санда, кайсы жөндөмөдө болсо, ататочтагы, сынаточтагы ошол санда, ошол роддо, ошол жөндөмөдө турат. Мына ошондуктан кийинкилерге көңүл бөлүп койсоңор, моя красивая мама. Именительный падеж. Моей красивой мамы. Моей красивой мамы. Родительный падеж. Моей красивой маме. Моей красивой маме. Дательный падеж.
Я люблю мою красивую маму. Мою красивую маму. Винительный падеж. С моей красивой мамой. Это творительный падеж. О моей красивой маме предложный падеж. Мына ушинтип мен сиздер менен кезектеги зата тооштордун жөндөмүшү боюнча сабак өттүм. Сунуштарыңыздар болсо, суроолоруңуздар болсо, пикирлериңиздер болсо биздин сайтыбызга таштаңыздар. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин саламатта